Бир катар жошторго өзгөчө макам берилет. Венгериялык Айхит компаниясы Кыргызстанда чакан гэстерди долбоорлойт. Акылбек Жапаров Михаил Мишустин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргызстанда 6 айда айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн 136,4 миллион сомдук айып салынды. Кыргызстанда жумушсуздардын саны азайды. Кыргызстандык дыйкандарга Россиядан келген 6000 тоннадан ашуун үрөөн берилди. Бишкекте бадминтон боюнча мелдеш өттү. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жогорку кесиптик билим берүүсүнүн билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаандаштыкта жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты жогорку кесиптик билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын финансылык, материалдык жана интеллектуалдык ресурстарын консолидациялоо, потенциалын жана билим берүү кызматтарын көрсөтүүнүн дүйнөлүк рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чакан гидроэлектростанцияларын долбоорлоо маселеси боюнча Айхит Венгериялык компаниясынын аткаруучу директору Ласло Сала менен жолугушту. Андан соң экономика жана коммерция министрлиги Венгерия Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Айхит компаниясы ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюу аземи өттү. Кол коюлган келишимге ылайык алдын ала техникалык экономикалык негиздемени жана чакан энергетика объектилеринин өздөрүнүн техникалык экономикалык негиздемесинин андан ары иштеп чыгуу менен чакан ГЭСтерди куруу үчүн кыйла ыңгайлуу участокторду тандоо боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Россиянын өкмөтүнүн сайтында жазылгандай, өкмөт башчылары кыргыз-орус кызматташтыгынын соода-экономикалык тармагынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Сүйлөшүүдө негизги көңүл Россия менен Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги өз ара аракеттенүүсүнө жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин 2022 жылдын августунда Чолпон Атада өтүүчү кезектеги жыйынын даярдоого бурулду. Кыргызстанда 6 айда айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн 136,4 миллион сомдук айып салынды. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова билдирди. Анын айтымында экологиялык блоктун маселелерине мамлекеттик экологиялык экспертиза жана экологиялык техникалык көзөмөл, ошондой эле атмосфералык абаны коргоо жана калдыктарды башкаруу маселелери кирет. Кыргызстандын калкын иш менен камсыздуулук деңгээли көбөйүп, жумушсуздардын саны кыскарды. 2021 жылы калктын иши менен камсыздуулук деңгээли 57%ды түздү. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 0,5% пунктка көп. Эркектердин арасында иш менен камсыздуулук деңгээли аялдарга караганда жогору. Жумушсуздуктун деңгээли 5,3%ды түзүп, 2020 жылга салыштырмалуу 0,5% пунктка төмөндөдү. Кыргызстандык дыйкандарга Россиядан келген 6000 тоннадан ашуун үрөөн берилди. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында айыл чарба субъекттерин үрөөн менен камсыз кылуу максатында республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Министр белгилегендей, бул каражат Россиядан 15.000 тонна жогорку репродукциядагы буудайдын, арпанын, май өсүмдүктөрүнүн, эспарцеттин үрөөндөрүн жеткирүүгө жумшалып жатат. Учурда 6100 тонна үрөөн алынып келип дыйкандарга бөлүнгөн. Борбор калаада бадминтон боюнча Бишкек шаарынын чемпионаты жана биринчилиги өттү. Маалыматка ылайык, мелдеш бадминтонду сергек жашоо образын жайылтуу, ошондой эле Бишкек шаарынын курама командасын түзүү максатында өткөрүлдү. Оюн профессионалдар арасында өтүү, эл аралык мелдештерге катышуу үчүн рейтингдик упайларды алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Оюндар жуптук жана жалгыз өттү. 3 категорияда аралаш, айымдар жана мырзалар арасында.